Кыргызстанда 2394 мектеп бар, бирок бул да жетишсиз. Быйыл өлкө аймагында 448 мектеп пайдаланууга берилет. 1-сентябрга карата 2,5 миллион дана окуу китептери басылып чыгары маалымдалды. Министр Докторгүл Кендирбаева ушул жана башка маалыматтарды депутаттар менен бөлүштү. 12 жылда окутууда бүгүнкү күндө мугалимдердин саны жана мугалимдерге болгон муктаждыктар 2025-26 окуу жылында 1-класстарга 170 миң кабыл алынат. Ал балдардын 120 миңи толугу менен мамлекеттик нолевой класстарынан окуп келип атат. Эл өкүлдөрүнүн көңүлүн бурган 12 жылдык билим берүүгө даярдыктар, окуу имараттарынын, китептердин тартыштыгы, мугалимдердин кесиптик билими боюнча маселелер козголду. Айрымдары реформага каршы чыкканы менен депутат Гүлсүнкан Жунушалиева аны колдоого алууда. Анткени татыктуу билим алууга жолду реформадан баштоо маанилүү. Анан алардын окуй турган жайлары, балдар барган, аларда каралып аттыр. Мазгачева вице-мэрди да уктук, алдагы даярдык бар деп атат. Эми албетте кичинекей балдар физиологиялык жактан өнүктүбү, моралдык жактан өнүктүбү деген суроолор бар, бирок эми аны бара-бара министрлик чечип атабыз. Анын баары тең болот, ишке ашат деп ишендирип атышат. Эми бериш керек, шанс бериш керек, иштеп көрүш керек. Анан убакыт буюрса көрсөтөт деп ойлойм. Мектеп бүтүрүүчүлөрүн жалпы республикалык тестке даярдаган коммерциялык багыттагы курстар мыйзамдуу. ЖРТга тапшырган көпчүлүк балдар жетиштүү бала албай колледждерге агылууда. Демек, тестке даярдоо сабактарын мектепке камтуу зарыл. ОРТга даярдоо боюнча мүмкүнчүлүктүү базаны ушул мектептен башташ керек да. Мындай конкуренция болуп калып атат. Балдардын канча деген акчалары, каражаттары сарптап шаарларга барбай, Ошко, Бишкекке, ушу Жалал Абадка барып даярданып убактыларын кетирип, мектепте ушундай акыркы айларда катышпай калган окуучуларды аябай көп да. Соңку учурларда өспүрүмдөр аралашкан түрдүү кылмыштар арбын орун алып, коомдо байма-бай талкууга айланып келет. Мисалы, Бишкекте эле быйыл мектеп окуучуларына карата 152 кылмыш катталган. Депутат Талайбек Масабиров бул багытта билим берүү мекемелеринде түшүндүрүү иштерин күчөтүү керек дейт. Сунуш берген жанагы наркотикалык заттардын жанагы электрон сигарет жалпысынан алган. Жанымда журнал брошюра деп коет. Ошолорду таркатуу боюнча да. Ар бир таркатуу эмгосун тиги месине сиңип калат балдарынча, зыяндуулугу боюнча. Ушулардын баардыгы билим берүү министрлиги, ички иштер министрлиги чогуу иш алып барып, профилактикалык деп коет, ошону көбөйтсөңөр деген да. Кылмыштуулуктун алдын алуунун дагы бир жолу балдарга руханий азык тартуулоо. Эл өкүлү Нулифар Алимжанова окуучуларды театрларга алып баруу сунушу менен чыкты. Ар бир бала ошол спектакльга барып, лекцияларын угуп, спектакльдин маанисини, тереңдигин түшүнүп, мен ойлойм, ар бир адам өзүнүн үстүнөн ой жүгүртөт. Бул сөзсүз түрдө таасир этет. Бул өтө маанилүү. Каражат канча керек болсо мамлекет аябаш керек. Себеби бул канча деген жаман терс кесепеттеринен мындай алдын ала турган бул иш-чарада. Март айынан тартып балдарды мектепке онлайн каттоонун биринчи этабы башталган. Бирок ички миграциянын айынан Бишкектеги ата-энелер балдарын каттай албай жатат. Бул көйгөйдү министрлик чечкинче эмитен айрым мектептерде орун калбай калды. Ошол өзүнө жакыныраак мектеп же болбосо бала бакчага электрондук очуртка тура турган болсо ал жерге тура алышпайт. Анын пропискасы айылда болуп атат. Ошо айылындагы мектептер чыгып калып атат. Ошол чоң көйгөй болуп атат да бүгүнкү күндө канчалаган ата-энелер бул жакка мына ички миграциянын алкагында келип, бирок ошол негизде кыйналып атышат. Мектептердин алдыдагы жылдарга карата даярдыгы боюнча маселени депутаттар дээрлик 2 сааттан ашык талкуулашты. Бул тармакта кемчиликтер менен катар өзгөрүүлөр да орун алып жатканын белгилешип, министрге бир катар сунуштарды жана тапшырмаларды беришти.